Кыйырга кеткен Кыргыз-Кытай кызматташтыгы эки өлкө ортосундагы дипломатиялык алака стратегиялык деңгээлде жүргүзүлүп келет. Маселен, узаган жылда өлкө башчысы Кытайга ушул жылдын жай айында Кытай лидери Бишкекке мамлекеттик сапар менен келип кетти. Лидерлердин визити ар кыл багытта кызматташууну шарттаган бир нече келишимдердин түзүлүүсүнө өбөлгө болду. Маселен, билим берүү, саламаттыкты сактоо, транспорт, IT-технология, айыл чарба чөйрөлөрү бар. Азыркы учурда айрым макулдашуулар аткарылууда. Теманы Амантур Шергазиев улантат. Айгерим Кыдырбек кызы Жусуп Баласагын атындагы Улуттук университеттин Кыргыз-Кытай факультетин аяктап, Үрүмчү шаарындагы педагогикалык университеттен магистрлык даражасын жактап келди. Азыркы учурда Борбор калаадагы Токтогул Сатылганов атындагы номер 69-гимназияда Кытай тилинен сабак берет. Жаш мугалим Кытай тили дүйнөлүк тилдердин катарында экенин айтып, дүйнө таанып, илим изилдейм деген жаштар үчүн тилди үйрөнүү маанилүү экенин белгилейт. Кытай тили дүйнөлүк тилдерден болуп жатпайбы? Ошондуктан окуучулардын дагы каалоосу абдан күчтүү. Кытай тилине болгон жыл сайын өсүп келе жатат. Окуучулар эми бүткөндөн кийин бул жактан 11-ди бүтүп, HSK Кытай тилинен деңгээлдер болот да. Ошондон 6 деңгээл бар. Ошондон 4-чү деңгээлде 11-чи классты бүтүп, 4-чү деңгээлге жеткенден кийин Кытайдан бекер билим алууга болот. Гимназияда Кытай тили дээрлик 10 жылдан бери окутулуп келет. Кыргыз окуучулардын Кытай тилин өздөштүрүү жөндөмдүүлүгү да жогору дешет. Мурда Кытайдын жогорку окуу жайларына окууга өткөн студенттерде лингвистика багыты боюнча гана билим алуу мүмкүнчүлүгү болгон болсо, акыркы 3 жылдан бери каалаган адистиктери боюнча билим алууга шарт түзүлдү. Маселен, дүйнөлүк экономика, эл аралык мамилелер, менеджмент сыяктуу замандын талабына жараша адистиктерде окуп жаткандар бар. Кытай тили киргизилгенден бери жемишин бере баштады. Себеби бүгүнкү күндө азыркы учурда жалпы 50 студент Кытайдын Шанхай, Харбин, Тяньжин, Пекин сыяктуу, Үрүмчү деген сыяктуу белгилүү шаарларында, Гуанчжоуда да окуп атышат. Белгилүү шаарларында азыркы учурда билим алып атышат да. Жалпы 50 студент бардыгы акысыз бакалавр окуусунда окуп атышат азыркы учурда. Кыргыз-Кытай кызматташтыгы бир гана билим берүү тармагында эмес, ар кыл багытта саламаттыкты сактоо, транспорт, IT-технология, айыл чарба боюнча да жүргүзүлүүдө. Эки өлкө ортосундагы алака стратегиялык деңгээлде десек болот. Анын анык мисалы катары өткөн жылы өлкө башчысынын Кытай өлкөсүнө болгон мамлекеттик сапарын, ушул жылдын жайындагы Кытай лидеринин бизге болгон мамлекеттик сапарын айтсак болот. Мына ушул лидерлердин жолугушуусунда Кыргыз Улуттук агрардык университетине Кытай тараптын колдоосу менен технопарк куруу макулдашылган. Азыркы учурда демилге ишке ашуу баскычында турат. Өткөн жылы президентибиз Кытай Республикасына барганда агрардык тармакта бир реформалоо боюнча келишимдерге мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Бүгүнкү күндө ошол Кытай бизде ошол агрардык университеттин базасында айыл чарба технопаркын куруу боюнча келишим болгон. Мына бүгүн эртең ошол Кытайдан атайын 15 кишиден турган эксперттик топтор келип атат. Буюрса ошол жакынкы күндөрү ошол чоң айыл чарба багытындагы заманбап технопарк түзгөнгө мындай бир реалдуу ишке аша турган босогодо турабыз. Андан тышкары лидерлердин мамлекеттик сапары учурунда саламаттыкты сактоо тармагында кызматташуу боюнча да келишимдер түзүлгөн. Анын алкагында Ош шаарына заманбап оорукана курулуп ишке берилди. Бейтапкананы техника менен жабдуу жагында шериктеш өлкө өз мойнуна алган. 150 орундуу оорукана курулган заманбап. Бул Кытай өкмөтү тарабынан берилген 181 миллион юань суммадагы гранттык жардам негизинде Ош шаарындагы Ак Тилек кичи районунда ушундай заманбап бир чоң 3 блоктон турган оорукана курулуп, президенттин катышуусу менен ошол оорукана ачылган. Жана азыркы учурда ошол оорукана мындай Кыргыз элине түштүк регионунда бир жогорку деңгээлде саламат сактоо тармагында кызмат көрсөтүп атат. Ал эми транспорт жана жол куруу жаатында Кытай өлкөсү биздин негизги өнөктөш. Мисалга, эгемендүүлүк алгандан берки эң ири долбоор аталган түндүк-түштүк альтернативдик жолун Кытайдын China Road компаниясы курууда. Жолдун 1-экинчи фазасын ишке ашыруу үчүн Кытайдын Эксим банкынан 400 миллион доллар насыя алынган. Шериктеш өлкө колдоо көрсөткөн мындан башка да ири долбоорлор арбын. Сырттан келген инвестициянын басымдуу бөлүгү да ушул өлкөдөн келет. Амантур Шергазиев, Нурдан Карпбеков, Пирамида.